Жоокер сабалып жаткан видео интернетке тарады. Окуя 2 сентябрга караган түнү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын күзөт жана коштоо бөлүмүнүн 5-батальонунда болгон. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жеке булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда келишим менен иштеген жоокер аскерге чакырылган башка жоокерди сабаган. Учурда аскер прокуратурасы тарабынан бул факты катталып, окуянын чоо жайы такталып жатканы айтылды. Жаз аткаруу кызматы маалымат бере элек. Сокулуктагы жол кырсыгы. Айдоочу изин жашырып качам деп кийин каза болгон. Сокулук районунда адам өмүрү кыйылган жол кырсыгы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы буларды билдирди. Маалыматка караганда жол кырсыгы 2026 жылдын 8-январында болжол менен саат 2:00 чамасында катталган. Сокулук районунун 1994-жылы туулган тургуну Бишкек Ошуна жолунда батыштан чыгышты көздөй Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жатып, Романовка айылынан Фрунзе жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде ошол эле багытта бара жаткан Kia Optima автоунаасынын артынан жогорку ылдамдыкта келип сүзгөн. Андан соң айдоочу окуя болгон жерден изин жашырып, чыгышты көздөй качып кеткен. Ошол эле айдоочу болжол менен саат 2:30 чамасында Сокулук районуна караштуу Романовка Первомай авто жолунда түнүктөн түштүктү көздөй катуу ылдамдыкта бара жатып, рулга ээ боло албай, жолдун сол тарабында өсүп турган бакты сүзгөн. Кырсыктын кесип эткен Subaru Legacy автоунаасынын айдоочусу 1994-жылы туулган жаракаттарынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Маалыматта белгиленгендей, Subaru Legacy автоунаасы Рио Муна базарынын айып короосуна киргизилип, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жолдош укпайт, өзү диабет, балдары эпилепсия. Бет капчан киши дагы бир үй бүлөнү кубантты. Бет капчан киши деген ат менен белгилүү болгон казакстандык жаран Булирет Нагима аттуу 49 жашта аялдын үй бүлөсүнө жардам берди. Анын айтымында жолдошу угуусу начар, сүйлөбөйт, 3-топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран, ал эми 2 баласы эпилепсия менен жабыркап келет. Өзү да кант диабетинен жабыркап тизмеде турат. Алар ижарага алынган үйдө жашашат. Күнүмдүк жашоосуна той топурларда идиш жууп, кышкыга жапкан салат, кыямдарын жарманкеде сатып күн кечиришет. Бет капчан киши бул үй бүлөгө үй белек кылып, дарылануусуна жана алгачкы иш баштоосуна каражат берди. Дрон асманга көтөрүлүп, Бишкек шаарынын үстүнөн тартылган видео жарыяланды. Блогер Бишкек шаарында дрон учуруп, аны коюу туман жана смог аркылуу булуттарды жогору көтөрдү. Жогорку бийиктикте камера жаркыраган күндө жана таптаза көгүлтүр асманды тартты. Бул көрүнүш төмөндө шаарды каптаган боз жана булганган аба менен кескин айырмаланды. Видео Бишкектин үстүндөгү экологиялык абал дагы деле оор бойдон калып жатканын ачык көрсөтүп, коомчулуктун көңүлүн бул көйгөйгө бурду. Туркиянын батыш шейгин катуу шторм каптап, Стамбул жана аймактарда чоң зыян келтирди. Күчтүү шамал жана бийик толкундар бир нече аймакта инфраструктуранын ишин олуттуу үзгүлтүккө учуратты. Кожайыл провинциясында аба райынын кескин начарлашына байланыштуу окуу жайларда сабактар убактылуу токтотулду. Дабылдуу шамал менен толкундар Стамбулга, ошондой эле Балакесир жана Маниса провинцияларына зыян келтирди. Жээк аймактары жана тарыхый объектилер жабыркады. Эски имараттардын жана мечиттердин мунаралары талкаланды. Стамбулдун Сарыер районунда шамалдын катуу соккусунан бийиктиги 10 метрлик Киреч бурну маягы кулап, суу астында калды. Ошондой эле Бурхани районунда абал оор катталып, деңиз жээгинен ашып чыгып, жээк жолдорду суу каптады. Натыйжада унаа кыймыл токтоп калды. Аба райынын кесепетинен паром жана деңиз каттамдары убактылуу токтотулду. Ысык көлдөгү кырсыктан улам эркек кишинин өмүрү кыйылды. Ысык көл районунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен эркек киши каза тапты.
Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей 2026 жылдын 8 январында саат 20:10 чамасында айдоочу эркек киши Chevrolet Equinox үлгүсүндөгү унааны батыштан чыгышты көздөй айдап бара жатып жолго капысынан чыккан Ысык көл районунун Семеновка айылынын тургуну 1979 жылы туулган жаранды сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен жөө жүрүүчү окуя болгон жерде каза болгон. Аталган факт Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук маалымат журналына катталып, учурда тергөө кызматы тарабынан тиешелүү текшерүү жана териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болоюн деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.